Ассаламу алейкум достор. Бир жирный аирдроп башталды. Сөзсүз түрдө баарыңыздар катталып коюңуздар буга. Буга катталышты мен азыр көрсөтүп берем. Аябай жеңил. Киресиздер, email жазып подтвердить этип коесуздар, болду. Анан кийин бул жерде бул ссылканы басабыз. Биринчи аирдроп таратылып бүтүп, азыр дагы кошумча аирдроп уюштурулуп атыптыр. Ссылканы басып туруп эле менде азыр кирген үчүн, бул жакта мен кирип койгонум үчүн чыкпай жатат. Белким бул жактан кабинеттен чыгып турсамбы дедим эле, бирок чыкпай эле коеюн. Бул жерден оозек айтып берейин. Ссылканы басып киресиздер. Киргенден кийин бул жерге регистрация жасай турган жери бар. Ошол регистрация жасай турган жерине email жазасыздар. Астына username сураса username. Анан бир парольду түзөсүздөр англис тилинен. Андан кийин ошол парольду дагы кайталап жазып туруп эле киресиздер. Киргенден кийин ошол жазылган emailга кат барышы мүмкүн. Подтвердить жаса деп. Мынакей менин эмейлиме моундай кат келген. Ушунун үстүн басасыздар да. Эмейлди баскандан кийин ол жерге жакындатсаңыздар invite деп турат. Ошол invite деген жерден өзүңүздөрдүн реферальный ссылкаңыздарды могу жерден копия линк кылып копировать этип алып, башка досторуңуздарды чакырсаңыздар болот. Бул жерде болгону пароль жазасыздар, логин жазасыздар, почтаны подтвердить кыласыздар, болду. Андан сырткары бул жерде кошелек киргизе турган жери бар. Немени логинибиздин үстүн бастым мен азыр. Бул жер англисче болгон үчүн мен азыр эле чыгардым эле, таппай калдым кайра. Ушул жер болуш керек. Ушул жер экен. Бул жерден азыр мына плюс дегенди басып туруп, бул жерге болсо Tron адрес, бул жерге Bitcoin адрес коесуздар. Бул жерге мен үстүнө эч кандай адрес койгон жокмун. Могул жерге эле коюп коесуздар. Вставить этип, мына жазыла турган жер чыкты. Вставить этип коюп коесуздар. Менде мен билбей эле өткөндө кандай болуп калды? Жаңы аккаунт үстүнө, кошелектин үстүнө жаңы кирип кете берет экен. Эгер плюсту бассаңыздарчы, мынакей менин бир аккаунтумда мен жөн эле регистрация болуп ушундай кошелекторду түшүнбөй эле киргизип койдум эле. Эч кандай реферал деле жок. Мага ушу $22 түшүптүр. Аирдроптон кандай эмне болуп түшүп калды билбейм. Мен жасаган шагдарды эле айтып атам, сиздер дагы жасап коюңуздар. Анан чыгарууну дагы изилдеп көрсөтүп берем. Бирок азыркы учурда ушундай аирдроп раздача аябай катуу таратып атат. Таратып атканда алып калыш керек да. Кантип чыгарам андай мындай деп отурбай эле алып калыш керек. Балким бул адресибизге барып түшүшү мүмкүн да. Ошондуктан алып коюңуздар, желающийлер. Эч нерсе жоготпойсуздар сиздер бул жерденчи. Билбейм, балким жанагы менин балансымбы же аирдроптон берилдиби, бир нерседе иш кыйын болуп жатат. Себеби бул жака азыр адрес коштук го. Ошол адреске кошкондо адрестеги болгон баланстар могул жака чыгып берет экен да. Мен азыр ойлонуп кеттим, ошол адрестеги эле акчалар окшойт болду депчи. Мисалы мен азыркы койгон адресимдеги болгон акчалардын бири-бирине кошуп туруп эле ушул жерден көрсөтүп атабы деп ойлоп атам. Бул өзү негизи, мисалы адрес коебуз го, башка бир адрести деле издеп аткан болсок, ошол адрести койсок, адрестин ичинде кандай акчалар бар, канча акча бар, бүт баардыгын көрсөтүп берүүчү
неме экен да, платформа экен булчу. Мен ойлоп кеттим, Airdrop'тун немеси эле баланстагы акча көрүнүп атат, Airdrop'тон али токен түшө элек окшойт деп атам да. Короче, дагы бир жаңылыктар болуп калса мен ушул Telegram каналыма жүктөйм. YouTube'га чыкпай калышы мүмкүн. Ошондуктан подписчиктерим бул описанияда турган каналга кошулуңуздар. Бул каналга YouTube'га чыкпагандар дагы бул жака берилет. Мисалы, мына $1 тараткан квиз YouTube'га чыккан жок. $1 таратуу болду. Бул инфоты YouTube'га чыккан жок. Мисалы, бул инфотолорду мен код берем, издеп таап келип, ошол код аркылуу бекер инфото алабыз.